Кыргызстанда 2011-жылдан тарта 12 декабрь улуттук адабият күнү деп өкмөттүн чечиминин негизинде белгиленип келет. 12 декабрь Айтматов төрөлгөн күн болсо, бул күнү Алп акын Алыкул Осмонов дүйнөдөн өткөн. Залкар инсандардын урматына бул күндү улуттук адабият күнү деп белгилеп келебиз. Кыргыз адабиятынын күнүн белгилөө Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, Алы Токомбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Жоомарт Бөкөнбаев сыяктуу алп жазуучу акындарды эскерип, улуттук адабиятты сактап, өнүктүрүп жана даңазалоо максатында кабыл алынган. Залкарларыбыздын чыгармалары аркылуу улуттук адабият бийик баскычка көтөрүлүп, классикалык деңгээлге жетти. Айтматов өзүнүн чыгармаларында бир эле улуттун эмес, бүтүндөй адамзаттын, ааламдын орчундуу көйгөйлөрүн чагылдырып дүйнөлүк адабиятты багындырса, Алыкул Осмонов дүйнөлүк шедевр чыгармаларды кыргыз тилине которуп, улуттук адабиятыбызга өчпөс из калтырды. Кыргыз эли элибиздин руханий байлыктары менен, адабиятыбыз менен дүйнө элинин алдында сыймыктансак жарашат. Манас эпосу, басып өткөн тарыхыбыздын энциклопедиясы болсо, Чыңгыз Айтматов элибиздин 20-кылымдагы маданиятынын, адабиятынын гүлдөп өнүгүшүнүн туу чокусу деп айтсак жаңылышпайбыз. Адамзаттын жан дүйнөсүн толкуткан чыгармаларды жараткан калемгерлерден дагы да уучубуз куру эмес. Залкарлар түптөп кеткен улуттук адабиятыбыз дагы да бийиктиктерди багынтаарына ишенебиз.